Жашоо кызыксыз болуп бара жатканда музыка жаралган, музыкадагы жардам бербей баштаганда футбол ойлоп табылган. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. КТРК Спорт телеканалында дерби футбол викторинасы башталды. Бул программанын жүрүшүндө футбол күйөрмандары мыкты футбол күйөрманы үчүн ат салышууда. Жалпы 16 катышуучу болчу, бирок учурда 4 гана калды. Финалга бир кадам, алдыда жарым финал. Дал ушул баскычка чыккан биринчи oyuncular менен таныштыралы. Ырчы Бек Исраилов жана ошондой эле сценарист, режиссер Бек Темирбеков. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Алейкум ассалам, баары жакшы. Бул жарым финалда дагы адаттагыдай эле 7 раунд болот. Бул жакта ошол суроолордун кыйынчылыгына жараша бир упай же андан көбүрөөк упай берилиши мүмкүн. Анда эмесе дароо убакытты көп созбой биринчи раундка өтө берели. Биринчи раундда сүрөттөр көрсөтүлөт. Ошол сүрөттөр аркылуу кайсыл оюнчу экендигин таашууңуздар керек. Балким билбейм, балким ошо клубда ойногон, бирок мен оюмча Марио Балотелли деп атам. Марио Балотелли. Марио турат, золотой голден бойду албады эле. Мен вариантым Марио Götze. Марио Götze деп ойлойсуздар, э? Эки варианттан кабыл алды. Анда эмесе туура жоопко назар жүгүртөлү. Туура жооп, бул кайсыл оюнчу экендигин байкайлы. Бул Марио Götze болчу. Марио сүрөтү, анан алтын бул 2014-жылы алтын голду киргизген, Германиянын чемпион кылган десек болот. Жана учурда Айнтрахт клубунда ойнойт. Эсеп 1-0 азырынча Бек Исраилов алдыда. Экинчи сүрөттү экранга чыгарабыз. Бул кайсыл оюнчу? Арстандын сүрөтү жана бул Ямайка өлкөсүнүн желеги. Кимде кандай вариант бар? Ямайкада ойногон же ямайкалык футболчуларды тааныйсыздарбы? Ким бар Ямайкада? Негизинен ямайкалык футболчуларды тааныйсыздарбы негизи эле? Же таптакыр? Ямайкада ким бар? Кесе ойночу эле? Ямайкалык. Франк Кесиеби? Жок, Ямайка. Так. Усейн Болт ямайкалык. Усейн Болт. Мен ошо айтып атпайм, Болт айтса болот. Вариант жок болсо туура жообун өтө берели анда. Эсте туура эмес жооп болсо эчтеке болбойт. Эч нерсе болбойт ооба. Божомол иретинде бирден вариант айтып көрүңүздөр. Балким бул эмедеги Эвертонда ойнойт беле, калп айтпасам, Кальверт Льюин эмеспи? Кальверт Льюин, жооп кабыл алынды. Сизде? Менде вариант жок. Вариант жок, э? Туура жоопко назар жүгүртөлү. Бул Англия премьер-лигасында ойногон оюнчу, Астон Вилланын жарым коргоочусу Леон Бейли. Ошо аты Леон ким бар эле, Леон деп ойлом. Вообще эсиме келбей койду да. Буга чейин Германияда Бундеслигада жакшы оюн өткөргөн, бирок Астон Виллада өзүнүн оюнун таба албай жатат. Үчүнчү суроо бул кайсыл оюнчу? Ким биринчи гол деп айтса, ошол тарап жооп берүү укугу не болот? Швейцария. Гол. Каспер Шмейхелби. Жок. Бул деген эме Ян Зоммер. Ян Зоммер, э? Туура жоопту экранга чыгаралы. Швейцариянын дарбазачысы экени деле билсек болмок. Бул Ян Зоммер. Эсеп 2-0 азырынча Бек Исраилов байке алды да. Төртүнчү сүрөттө дагы белгилүү бир футболчуну катканбыз. Ким болушу мүмкүн? Гол. Аркадиуш Милик. Аркадиуш Милик деп ойлойсуз, э? Эмне себептен? Анткени Милк анан Польша жана Ювентуста ойнойт. Туура жоопту көрөлү. Бул чындыгы эле Аркадиуш Миликпи же башка оюнчу болуп калышы мүмкүнбү? Туура жооп Аркадиуш Милик, польшалык чабуулчу. Эсеп 3-0. Бек мырза, чамдаңыз. Жакшылап ойлонуңуз. Эртерээк гол деп айтканга аракет кылыңыз. 5-чи суроо болсун. Англия, таш. Демек, бул коргонуу позициясы. Защита. Джон Терри. Джон Терри деп ойлойсуз. Жооп кабыл алынды. Бек Исраилов. Рио Фердинанд. Рио Фердинанд, э?
Эми туура жоопко назар жүгүртөлү. Бул таш англисче кандай болот? Stones. Джон Стоунс. Бул Джон Стоунс тилекке каршы туура жооп болбоду. 6-сүрөт бул дагы оңой болушу мүмкүн, ошон үчүн эртерээк гол деп айтканга аракет кылыңыздар. Гол. Биринчи бек Темирбеков айттык. Эмел ол, Мбаппе эле го. Мбаппе деп ойлойсуз, э? Сизде башка вариант Бул барбы? деген эме окшойт, Кейсуки Хонда. Кейсуке Хонда деп ойлойсуз, э? Туура жоопту. Туура жоопту экранга чыгаралы. Робот, ошондой эле инопланетянин, бул Эрлинг Холланд. Роботтой эле голдорду киргизип жатат. Окумуштуу бир оюнду жүргүзүп жатат. Хондо деген жазууну окуп. Мага эме болуп калды. Демек, бул ирет дагы туура жооп болбоду. Азырынча эсеп 3-0 экенин белгилеп коелу. Бул кайсы оюнчу? Гол. Ойлоп Бул калды. деген Марко Ройс. Эмне себептен? Себеп дегенде өмүр бою эле травмированный. Экинчиден, Роллс Ройс, үчүнчүдөн Дортмунд барбыз. Туура жоопту көрөлү. Бул чындап эле Марко Ройс, легендардуу оюнчу. Тилекке каршы 11 жылдан ашык ойнойт, бирок бир да жолу Германиянын чемпиону боло элек. Быйыл өтө жакын болчу. Мүмкүнчүлүк болчу. Тилекке каршы быйыл дагы чемпион боло алган жок. Эсеп 4-0, акыркы 8-чи суроо болсун. Бул кайсы оюнчу? Англия, Арсенал, анан Топ өңү, я. топ ак топ турат. Ак фондо турат. Чоң жардам. Ким болушу мүмкүн? Англияда. Англиялык оюнчу Арсеналда ойногон ким бар? Арсенал деген бар эми. Эме эмеспи? Бакао Сака эмеспи? Атайын ак топ ойносо. Букая Сака. Сака. Жооп калганды. Сизде жооп барбы? Эме? Менде жооп жок. Жооп жок. Туура жоопту көрөлү. Бул ак болчу. Акты англисчеге которсок White. Анан бул сүрөтүн көрөлү. Бен Уайт. Арсеналдын коргоочусу. Ошентип жалпысынан 8 сүрөт көрсөтүлдү, 8 суроо болду. Анын ичинен 4-өсүнү Бек Исраилов тапты. Биринчи раунддун жеңүүчүсү менен куттуктайбыз. Сизге 1 упай. Эсеп азырынча 1-0. Урматтуу көрөрмандар, экинчи раундга кезек беребиз. Экинчи раундда сиздер жакшы көргөн футбол клубтары тууралуу суроо беребиз. Сизге Реал тууралуу, бул тарапка Барселона тууралуу суроолорду беребиз. Ар бириңиздер өзүңүздөр жооп бересиздер. Сизден баштай берели? Баштайбыз. 5 суроо варианттары менен болот. Ким ошол 5 суроону көбүрөөк тапса, ошол тарапка упай берилет. Биринчи суроо: Реал канчанчы жылы негизделген? 1901, 1902, 1903. 3 варианттын бирин табышыңыздар керек. Реал Мадрид кайсы жылы негизделген? 1902. 1902 жыл. Туура жооп 1902 жыл 6 март. Демек биринчи суроо туура. Экинчи суроого өтөбүз. Реал Мадрид Испания кубогун канча жолу уткан? Испания кубогун. Акыркы жолуна быйыл утту. Испания кубогун. Кубогун бе? Кубогун. Именно Кубок Испания. Клубка жан көрүм болсоң деле эме да, көрмөн болсоң деле мынчалык. Точно айтпайсың. Так жоон. Варианттарын айталы. 18 жолу, 20 жолу, 22 жолу. 18, 20, 22. 20. Акыркы вариант. Жок. 22 вариант. 22 жолу, ооба. Туура жооп 20 жолу жеңген болчу. Биринчи эле вариантты калтырып бериш керек болчу. Үчүнчү суроо: Криштиану Роналду Реал үчүн канча гол киргизген расмий оюндарда? 445, 450 же 453. Бул расмий оюндарда. Достук оюндарда да бар, бир 40ка жакын достук оюндарды өткөргөн, бирок аны эсепке албайсыз. 450. Туура жооп, акыркы жооп, Туура жооп: Роналду 438 оюнда 450 гол киргизген экен. Туура жооп.
азырынча 3 суроонун экөөсүнө туура жооп бердиңиз. 4-чү суроо. Реал Мадридтин экинчи стадиону кандай аталат? Альфредо Ди Стефано, Франциско Хенто же Реал Арена. Негизги стадиону Сантьяго Бернабеу. Өткөнкү сезондорунда стадион реконструкция болуп, ошо экинчи стадиондо оюндарды өткөргөн. Биринчилердин аттарын айтсаңыз дагы. Альфредо Ди Стефано, Франциско Хенто же Реал Арена. Франциско Хенто, мен оюмча. Деп ойлойсуз, Деп ойлойм. Туура жооп Альфредо Ди Стефано. Легендарлуу чабуучуну Реалдын курамында мыкты оюндарды өткөргөн. Тилекке каршы туура эмес болуп чыкты. Акыркы 5-чи суроо. Жок, 6 суроо берилет. 5-чи суроого кезек берели. 1956-жылы Реал Европа чемпиондор кубогун, жол болсо азыркы чемпиондор лигасын биринчи жолу уткан. Финалда кайсы клубду утуп алган? 1956-жылы. Жооптор: Фиорентина, Милан же Реймс. 1956-жылы. Фиорентина. Жооп кабыл алынды. Туура жооп. Реал финалда Реймс клубун 4-3 эсебинде уткан. Акыркы 6-чы суроо. Реал Мадридтин курамында ойноп, алтын бутса сыйдыгын уткан 3 оюнчу бар. Алтын бутса. Бул биринчиси Криштиану Роналду, экинчиси Давор Шукер, үчүнчүсү ким? Варианттар: Рауль, Роналдо, бразилиялык, же Уго Санчес. Алтын бутса сыйлыгы бул Европа чемпионаттарында сезон ичинде эң көп ойногон оюнчуга берилет. Рауль. Жооп кабыл алынды. Туура жооп Уго Санчес. Уго Санчес 1990-жылы 38 гол киргизген. 6 суроонун ичинен экөөсү туура болду. Эми кезек Темирбековда, эгерде сизге дагы 6 суроо берилет, жок дегенде 3 суроого жооп берсеңиз, анда упай берилет. Эгерде 2 упайдан аз алса, жооп Беки Исраиловго кетет. Бул жакта деле суроолор ушундай, ушул смал дегеним. Оңой деле эмес экен. Биринчи, Барселона канчанчы жылы негизделген? 1896, 1898 же 1899? 1899. Акыркы вариант. 1896, 1898 же 1899? 1898, 1899 өтөм бар, Ооба. 1890. 90. Мен азыр Миланмен адаштырып атам. 89, 99. 1800. Мен калырынчы 99. 99, Туура жооп 1899-жыл 29 ноябрь. Жообуңуз туура. Экинчи суроо. Көк канар түстүүлөр кайсы турнирде көбүрөөк уткан? Испания чемпионатын, Каталония чемпионатын же Испания кубогун? Так, Ла Лигада. Испания чемпионаты болду. Жок, кубок. Испания кубогу. Акыркы вариант, Испания чемпионатын, Каталония чемпионатын же Испания кубогун? Каталонияда. Туура жооп. Акыркы вариантыңыз кайсы ошондо? Каталонияда ойночу эле Барселона. Акыртын просто Каталониянын өзүнчө эмеси бар го. Каталония провинцияда. Дербиси менен. Көп эле жыл болгон чемпионатпы? Чемпионат Каталония. Аны айтсам подсказка болуп калат да. Туура жооп айтышыңыз керек. Испания чемпионатын, Испания кубогун же Каталония чемпионатын? Кубок Испания кала берсинчи максат. Туура жооп Испания кубогун 31 жолу уткан экен. Чемпионатты 27 жолу, ал эми Каталония биринчилигин 21 жолу уткан. 20-жылдын башында катышканда азыр катышпайт. Демек эсеп азырынча 2 суроого жооп туура болду. 3-чү суроо. Төмөнкү машыктыруучулардын кимиси Барселона менен Чемпиондор лигасын уткан эмес? Франк Райкард, Йохан Кройф же Бобби Робсон? Кройф болду. Кройф, Туура жооп бул Бобби Робсон. 1997-жылы кубок жеңүүчүлөрдүн кубогун уткан, же болбосо азыркы Европа лигасын. Эми калган 2 машыктыруучу Чемпиондор лигасын уткан. Кройф 92-жылы, Райкард 2006-жылы. 4-чү суроо.
22 жыл бою Барселонаның президенти болгон адамдын атын айтыңыз. Варианттар: Хосеп Луис Нунес, Жоан Гампер же Жозеп Бартомеу. Жоан Гампер. Акыркы вариант. Моюнча ошол эле го. Туура жооп Хосеп Нунес. Ал Талай 1978 жылдан 2000 жылга чейин 22 жыл бою ошол жетектеген экен. Ал эми Гампер ошол башында 2 жыл жетектеген, орто жолдо бирөө кеткен учурда 1 жыл ушундай аз эле жетектеген экен. Бирок бул негиздөөчүсү. Негиздөөчүсү. Азырынча 2 эле суроо туура жооп берилгендерден. 5-чи суроо: 1992 жылы Барселона Чемпиондор Лигасын жеңип алган. Финалда кайсы клуб туткан? Сампдория, Арсенал же Парма? Сампдория, Арсенал, Парма. 92 жылы. 92, Жогоруда айтканда Кройф башкаруучу болуп Барселона биринчи жолу тарыхында Чемпиондор Лигасын уткан. Сампдория, Парма. Парма го. Парма, акыркы вариант. Тилекке каршы туура эмес. Бул Сампдория болчу. 1-0 эсебинде уткан, жалгыз голду Рональд Куман киргизген. Кийинки тренер, Куман. Акыркы 6-чы суроо: эгерде туура жооп берсеңиз упай аласыз, эгерде жооп бере албасаңыз анда бул раундда тең чыгып болот. Бул оюнчу 10 жыл бою Барселонанын капитаны болгон. Сесар Родригес, Хосеп Гвардиола же Карлес Пуйол? Пуйол го. Акыркы вариант. Биринчи вариант беле? Сесар Родригес. Родригес ушул ойлондурат да. Хосеп Гвардиола жана Карлес Пуйол. Гвардиола азыр го дейм. Пуйол менен биринчи вариант Родригес. Пуйол канчанчы? Родригес деп берейинчи ма? Родригес, акыркы вариант. Танып айткан просто балким ушул болуп калганда 90-жылдары мактап. Акыркы вариант, Тилекке каршы туура эмес, бул Карлес Пуйол болчу. Карлес Пуйол 10 жыл, 2004-жылдан 2014-жылга чейин капитан болгон. Родригес 9 жыл, 1 жыл жетип калган. 1946-1955 жылдар аралыгында. Демек, бул раунд эсепи 2-2, эки тарапка тең бирден упай беребиз жана жалпы эсеп азыр 2-1. Урматтуу көрөрмандар, биз 3-чү раундга кезектиребиз. Бул раундда экранга 4 футболчу чыгат. Ошонун бирөөсү ашыкча. Сиздер ким ашыкча жана кандай себептен улам ошону табышыңыздар керек. Эгерде ким ашыкча экендигин тапсаңыз 1 упай берилет, эгерде эмне себептен экендигин дагы тапсаңыздар анда 2 упай. Ошол раунддун жүрүшүндө. Биринчи сүрөт экранга чыгарабыз. Гол дейбизби? Же гол дейбиз. Ким биринчи гол деп айтса, ошол тарапка жооп берүү мүмкүнчүлүгү болот. Кака, Марко Ван Бастен, Филиппо Инзаги жана Златан Ибрагимович. Гол. Бул жерде Ван Бастен лишний себептегенде үчөө тең миландыктар. Ван Бастен Миланда ойногон эмес. Жооп кабыл алынды. Бек мырза, сизде кандай вариант бар? Эме Инзаги. Инзаги эмне себептен? Инзаги ноз жабып экенде. Бул жакта белгилеп коеюн, кээ бир варианттар чындап күлкүлүү болушу мүмкүн, кээ бир варианттар оңой болушу мүмкүн, кээ бир варианттар өтө кыйын болушу мүмкүн. Ар кандай болушу мүмкүн, ошол себептен. Инзаги эме футбольный форматчан эмес экенде. Акыркы жообуңуз, Туура жоопту экранга чыгаралы. Бул ким экен? Көрөлү. Ашыкча бул Златан Ибрагимович. Анткени төртөө тең Миланда ойногон. Златан Ибрагимовичтен башкасынын бардыгы Милан үчүн 100дөн ашык гол киргизген. Златан Ибрагимович гана 90дон ашык гол киргизди, бирок 100гө жеткен эмес. Кака 104 гол, Марко Ван Бастен 125 гол, Филиппо Инзаги 126 гол киргизген. Кечиресиз. Ван Бастен билбейт экенсиң, күчтүү Миланда ойногон. Мен ушул жерден кыйын киши болуп айтып коюп турум, көрсө 100дөн ашык гол киргизген. Экинчи сүрөт, бул жакта дагы кайсыл оюнчу ашыкча экендигин табышыңыздар керек. Криштиану Роналду, Лионель Месси, Гонсало Игуаин жана Гонсало Рамош. Эки португалиялык, эки аргентиналык оюнчу. Кимиси ашыкча болушу мүмкүн бул жерде? Кимиси ашыкча экендигин тапсаңыздар 1 упай.
Эгерде себебин кошуп айтсаңыздар, анда 2 упай берилет. Гонсало Рамош дейсизби? Бенфиканын оюнчусу, акыркы дүйнө Мен айтып чемпионатына көрөйүнчү, катышты. гол Месси, Роналдо, Игуайн үчөөтүн испанский лигада ойногон. Ал эми Рамош Рамош ойной элек Бенфикада ойнойт ал. Жооп түшүнүктүү, жооп кабыл алынды. Кезек сизде. Игуайн. Игуайн, эмне себеп? Мен вариантым эме болсун, менин варианттарым жөнөкөй болсун. Эме акыркы Катарда ойногон эмес да. Вариант жакшы, эми туура жооп. Биздики себеп башка кыйыныраак болчу. Көрөлү, ашыкча Лионель Месси. Эмне себептен? Себеби дегенде Лионель Месси дүйнө чемпионатында хет-трик кылган эмес. Калган 3 оюнчу тең хет-трик кылган. Лионель Гонсало Рамош Португалия Швейцария беттешинде, Криштиану Роналдо 2018 Португалия Испанияда, Гонсало Игуайн 2010 жылы Аргентина Корея оюнунда. Жакшы. Үчүнчү суроо бул жак өтө бир аз күркүнүчтүү болушу мүмкүн. Марко Матерацци, Андреа Пирло, Франческо Тотти же Джанлуиджи Буффон. Бул төртөн кимиси ашыкча? Так. Тотти да, Тоттинин колу көтөрүлгөн эмес экен. Ашыкчабы? Бирөөсү ашыкча, эмне себептен? Шуну айтышыңыздар керек. Марко Матерацци ашыкча. Эмне себептен? За неспортивное поведение. Тагыраагы. Эми Орой оюнчу, Мисал айтсак, Пирло өтө мындай урматтуу оюнчу. Урматтуу оюнчу, мындайча айтканда, пасты да сонун берет, эч ким менен баягы урушпайт, кырылышпайт. Буффон деле өмүр бою эметти. Тотти вообще Италиянын легендасы. Ал эми Матерацци негизи белгисиз эле болчу, бирок Зиданды сүзүп салган үчүн белгилүү болуп кетти да. Жаман жагы менен, да? Жаман жагы менен. Мен оюмча, он лишний өзүнүн карактери менен. Характери менен, Мен айтайын, Матерацци неге лишний? Артты карап турат. Сиздин вариантыңыз. Так. Ким ашыкча жана эмне себептен? Так. Же Тотти колу көтөрбөгөнчү. Же Матерацци артты карап турганчы. Акыркы вариант. Эмне Тотти окшойт? Колу көтөрбөгөнчүмбү? Аны ошо вариант калтырып коеюнчу. Тотти деп, Бекке жакты деп. Туура жооп. Бул оюнчу Марко Матерацци болчу. Себеп ал бир гана ушул футболчу Зинедин Зидандан таяк жегенде. Зинедин Зидан башы менен урганын билебиз. Демек, бир упай Зидандан таяк жеген деген сөз айткан жоксуз, ошон үчүн 2 упай беребиз, бир гана упай Матераццини тапкан үчүн. Азырынча эсеп 1-0. 4-чү сүрөт. Кайрат Жыргалбек уулу, Бекжан Сагынбаев, Фархат Мусабеков жана Антон Земянухин. Кыргызстандык футболчулар кимиси ашыкча? Себебин кошо тапсаңыз, 2 упай аласыздар, алдыга чыгып кетишиңиз мүмкүн Бек Темирбеков. Ойлонуп көрсөңүз. Бекжан Алмазбеков да? Бекжан Сагынбаев. Бул башка, Биринчи тет кызыл бул Фархат Мусабеков, оң тарапта дордой көк түстө бул Бекжан Сагынбаев, Кайрат Жыргалбек уулу жана Антон Земянухин. Чөтүгү ал Бекназ да, Беркен ал Бекназ. Бул Бекжан Сагынбаев. Сизден сурайм. 11-де. Так, Антонго дейм. Антон деп ойлойсуз. Мен логикам боюнча азыр Фархат Гуанча жүрөбү. Бекжан деле чет жакта, баарында клубтар бар. Антон быйыл кайра чакырылдыбы? Эме жок. Мен ошого дейм. Карьерасы менен. Мен оюмча Бек. Эме футбол клубу жок. Футбол клубу жок деп ойлойсуз. Мен оюмча свободно агент, бош агент. Бек мырза сизде? Менде эч кандай далилдөө жок, бирок мен Бекжан Сагынбаев деп ойлоп көрөйүнчү. Туура жоопту экранга чыгаралы. Бул Фархат Мусабеков да. Ким экенин байкайлы. Бул Бекжан Сагынбаев болчу. Себеби дегенде бул оюнчу Абдышатада ойногон эмес, калган 3 оюнчу Абдышатада ойногон. Эми Земянухин учурда Алгада ойнойт. Жана Кыргызстан премьер лигасынын учурдагы эң мыкты бомбардири.
Бекжан Сагынбаев, ийгилик сага. Эсеп 2-0. Акыркы 5-суроо. Дагы да эсепти теңип кетүү мүмкүнчүлүк бар, эгерде себебин баш айтсаңыз. Төмөнкү футболчулардын кимиси ашыкча? Пауло Дибала, Анхел Корея, Эрик Ламела жана Гидо Родригес. Сап ойлонуп көрүңүздөр. Дибала. Бардыгы Ла Лигада ойногон Дибаладан башкасы. Даже вариант, да. деп акыркы вариант. Ойлонуп көрүңүздөр. Тетиги акыркы ким дедиңиз? Гидо Родригес деген ойунчу. Бетистиги. Бул эмеси фланкы кайсы? Анысын айтсак подсказка болуп калат. Мындай эле Севильяда Бетисте ойногон. Мен ойымча ошол Бетистеги футболист лишний. Родригесби? Неге? Ал коргонуу Сөп дегенде мен аны таанып өткөм. Тамаша. Акыркы вариантыңыз. Ошол Бетистеги. Жооп кабыл алынды. Бек мырза, сизде мүмкүнчүлүк бар. Дагы да болсо эсеп теңип кетүүгө. Жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. Эмне окшоштугу булардын? Жана ошол окшоштуктардын ичинен кимиси өзгөчө бөлүнүп турат? Негизи сиз таанышыңыз керек бул оюнчуларды. Жок. Ламеланын кайсы сборныйда ойночу эле? Мен оюнчу эме го дейм. Ламела аргентинец эмес да, Корея аргентиналык да. Тигилер чемпион, тиги чемпион эмеспи? Вариант ошондо. Асында Дибала тигичи, Родригес деле аргентинец болушу мүмкүн, мен тааныбай атам. Анхел Корея. Корея, Анхел Корея, аргентиналык бе? Эгер ошондой болсо анда Ламела ашыкча тиги үчүн чемпион болуш керек. Родригес тааныбай атам да. Акыркы жообуңуз. Эрик Ламела себеби дегенде ал дүйнө чемпиону эмес. Ошондой вариант кала берсичи. Жооп кабыл алынды. Туура жоопты экранга чыгарабыз. Бул Эрик Ламела болчу. Себеби дегенде ал дүйнө чемпиону эмес. Калган үчөө дүйнө чемпиону болгон. Бул дагы аргентиналык болгондо курамга чакырылган эмес. Ошону көргөн эмесмин да, таанымапмын. Бул бөлүктө бул суроо үчүн 2 упай беребиз жана бул раундда жалпы эсеп 2-2. 2-2 эки тарапка тең кайрадан бирден упай беребиз. Жана жалпы эсеп 3-2 Бек Исраилов алдыда. Урматтуу көрөрмандар, кийинки 4-чү раундга кезек беребиз. Бул раундда биз футболчулардын же футбол клубтардын же улут курамалардын кайман атын, прозвищаларын айтабыз. Сиздер табышыңыздар керек. Ким биринчи гол десе, ошол тарап жооп берүү укугуна ээ болот. Кыйын окшойсуң, деп калдым. Жок, эстеп атам да, эстеп 2-3 эле билет экен. Реал Барсанын акшым бар. Биринчи суроо кара жылдыздар. Кара жылдыздар. Кара жылдыздар. Кандай болот экен мындай? Черные звезды, да? Кара жылдыздар. Кайсы улут курама командасынын? Германия. Акыркы вариант. Кара жылдыздар. Мен расист болбойм, бирок Франция эмеспи да? Демек акыркы варианттар Франция жана Германия кабыл алуу дери. Башка варианттар калырсың. Эми кара жылдыздар деп ат айтып бул Африка. Африкада болчу. Бул Гана курамасы. Гана өлкөсүндө желегинде кара жылдыздан тартылган, ошол себептен кара жылдыздар деген каймана ысым берилген. Экинчи Киви деген кайманасы. Бул дагы бир курама команданын сборный. Курама команданын лакап аты. Киви деген бул куш бар экен. Ошол куштун атынан коюлган. Куш жей турган өсүмдүк эмес экен да. Куш. Киви. Экзотикалык куш. Дал ошол куш бир гана мамлекетте бар экен. Ошол себептен бул мамлекеттин курамасын Киви деп коюшат. Биздин акшымкарлар деле Айгүл деп койсо болчу да экен да. Сизде эле Айгүл бар дегендей. Киви. Ал канаты жөнүндө маалымат бере албайсыңар, Эмне маалымат? Биринчи жолу атасың, Киви деген бар. Биринчи жолу. Эми куш да, өзгөчөлүктөр деле жок го, эми билбейм.
Эч кандай багыт берилбейт да, туура эле да. Все, хорошо. Анда сенде барбы варианттар? Экзотикалык дегенде бул Европа эмес. Европа эмес. Киви. Экзотика. Таиланд курама командасы. Таиланд. Сизде? Түштүк Америка болушу мүмкүнбү? Болушу мүмкүн, Европадан башка. Европада эмес экен да. Чили. Чили, Сиздеки? Таиланд, Мейли каласың. Же Парагвай да. Туура жооп бул Жаңы Зеландия болчу. Жаңы Зеландия. Аз калганда ой келген ушул. Үчүнчү лакапат Багынбас арстандар. Багынбас арстандар. Багынбас арстандар. Азия өлкөсүндө? Жардам берейин, жок. Багынбас арстандар. Багынбас арстандар. Багынбас арстандар. Африка. Дейин, Африка. Кот д'Ивуар. Кот д'Ивуар. Сизде? Эмне? Африка континентиндеги бир. Сенегал, Сенегал. Ошол эмеспи? Сенегал, Кала берсинчи Сенегал. Туура жооп бул Камерун. Камерун курама командасы үчүн бул лакапат жөн гана көрөрмандар тарабынан берилген эмес. Ето. 1972 жылы бул курама Африка кубогунда 3-чү орунду алгандан кийин өкмөттүн буйругу менен курамга расмий түрдө ушундай ат берип койгон. 4-чү лакапат чөл түлкүлөрү. Чөл түлкүлөрү. Демек бул өлкөдө чөл бар, чөлүндө түлкү бар. Логикалык жактан ойлогондо. Демек чөл түлкүлөрү деп кайсы өлкөнүн футболчуларын айтабыз? Кайсы өлкөдө чөл бар? Саудовская Аравия. Акыркы вариант. Жок, бирок Саудовская Аравияда түлкү деп коюшпайт болуш керек деп ойлоп атам. Төө десе дейсиң. Төө десе ошол болмок. Марокко эмеспи? Марокко. Акыркы вариантыңыз. Жок, Марокко. Катар. Чөл. Африкада деле чөл бар да. Ооба. Бирок Африка эмес экен, Аны айта албайбыз. Сахара. Африкада. Вариант. Марокко дедиң, Марокко ойдан калсынбы? Мен кала берсинчи Марокко. Сизде? Саудовская Аравия болсун. Туура жооп бул Алжир. Түлкү да ошол Алжирдын чөлүндө бар экен. Жаңы эле эгердечи сиз айтсаңыз, Африка десеңиз тапмак экенмин. Ошо вариант бар беле, Африканын Африка. 5-чи суроо. Бул иретте футболчулардын каймынасындарын айтып баштайбыз. Гарри Поттер деп кайсы оюнчуга берген каймынасын? Гарри Поттер. Бул жакта логикалык бул да логикалык суроо десек болот. Гарри Поттер кандай мүнөзгө ээ? Ошонун мүнөзүн утурлай футболчуга да ошондой болгондо. Балким Месси. Фантастика. Эми кичине мындай космос сурак. Ой жүгүртүүсү, анан гений мындайча айтканда. Ошол жолдордун баарын таап кетет. Жооп кабыл алынды. Месси. Сизде? Гарри Поттер. Так. Андан сырткары эмеде дагы. Чемпион болгондо дагы ошол Гарри Поттердин немесин кийгизишти го. Эмени точно. Мен оюмча плеймейкер деп ойлотум. Ким бар? Пирло деп берейинчи. Пирло, Туура жооп бул Рикардо Куарежма. Кичинекей кезинде ал аябай таланттуу болгон, жадагысы Роналдудан да таланттуу болгон. Өтө кооз ойнойт, азыркы учурда деле кооз ойнойт, билесиздер. Көтөрүп бергенде да жөн көтөрүп бербейт. Жана голу бар го, внешне. Монда кетип калган. Ошол себептен кичинекей кезинде эле Гарри Поттер деп
сыйкырдуу ойнойт деп Рикардо Куарежмага ушундай ысым берген экен. Кийинки трактор деп кайсыл оюнчуга лакап ат коюшкан? Трактор. Эме, защитник болчу, адашпасам. Трактор. Же Лукаку да? К700 десе, Лукаку. Трактор. Так. Демек ал жай деп койсун. Жай Чуркаева же кандай? Жок, да кандай трактор? Күчтүү, туруктуу, чыдамкай. Мен оюмча бир вариант бул, Уэйн Руни. Жооп алды, сизде? Аныкы Шрек да? Иә, аныкы Шрек да? Руниники. Так, эме эмеспи? Так. Неме экен эми? Англиялыктардын эмесинде экен, стилинде экен. Как будто бы. Так. Джерард, Терри. Жерард. Şu Anglia'nın защитниги деп атам мен, же Стив Джерард, же Джон Терри. Акыркы вариантты айтышыңыз керек бул. Джерард кала бердинчи. Жерард. Бул Хавьер Занетти. Аргентиналык. Көз бир да суроо жок. Легендасы. Кийинки 7-чи. Акыркы суроо, Жок, дагы бар. Тарзан. Гол. Эдинсон Кавани? Эдинсон Кавани, акыркы вариантыбыз. Тарзан, экинчи лакап аты бар, Арстан жүрөк. Эдинсон Кавани деп берейинчи, макул. Сизде? Мен ошону жок болот да. Так, Арстан жүрөк. Туура жообун айтып берели, Львиное сердце. Львиное сердце, Тарзан. Мына Гейтестин окшоштурдуң да, Кавани. Образы. Чач. Окшоштура берейинчи мен, Драгбанда. Драгба, Туура жооп Карлес Пуйоль. Пуйоль. Чач жасалгасы окшош берсиз. Пуйоль. Эми клубтардын каймыласындарын таап көрүңүздөр. Ким биринчи гол деп айтса ошол бул жак оңоюраак деп ойлойм. Кара мышыктар. Менимче уксаңыздар керек. Кандай болуп атасың, чыта? Жаналарга караганда бул кандай болуп атасың? Клуб. Англиялык клуб. Жардам берейин, Англиялык клуб. Мышыктар, Кара мышыктар. Вариант бар. Вулверхэмптон каршылар болчу да, мышыкмаса. Англияда бул кара мышыкка бактылуулукту алып келет деген түшүнүк бар, мына ошол себептен дагы. Мен оюмча Фулхэм деп ойлойсуз да? Сизде? Кимдики ак болбойт беле, вот. Так. Кара мышыктар. Азыр ойнойт Премьер Лигада. Аны айтсак, жардам болот. 5 секунд. Кимдер бар эле? 5. Калырсынчы Вулверхэмптон. Бирок аныкы каршылар болчу. Вулверхэмптон, Мейли калырсың. Ооба, Вулверхэмптондука каршылар, Фулхэмдики дагы датчники деп коет. Ал эми кара мышыктар бул Сандерленд. Таппайт болчу. Кийинки суроо да оңой болушу мүмкүн. Гол деп айтканга аракет кылышыңыздар керек. Нерадзури. Гол эме да? Нерадзури. Оңой. Милан деп ойлойсуз. Нерадзури. Нерадзури. Индирит кандай эле? Нерадзури. Так, Нерадзури. Милан, же? Ошо адашат да, Милан же Интер. Нерадзури. Биринчи жаны калырсынчы Милан. Сизде вариант барбы? Интер болсун. Интер, Экөөнүн бирөөсү болчу. Туура жооп бул Интер ооба. Интер. По-моему, Милан Квадрадзура же, да? Россонери. Россонери. А Квадрадзуриден жалпысынан,
Нерадзора деген кара жана көк деген түшүнүрөт. Роскон ери дегенде кызыл. Эсеп 1-0, Бек мырза алдыга чыгып кетти. Акыркы 10-чу лакапат жарганаттар. Гол. Валенсия. Валенсия деп коебуз, Сизде вариант барбы? Ошол эле го, Валенсия эле. Мен көп уккандай болтум, Ла Лиганы көп көрөм. Ооба, бул Валенсияныкы жарганаттары жана бул раундда 2-0 эсебинде Бек Исраилов жеңишке жетти жана жалпы эсеп 4-2. 4-2 Бек Исраилов алдыда. Урматтуу көрөрмандар, биз 5-чи раундга өтөбүз. Бул раунд вар деп аталат. Кайрадан эле сүрөт аркылуу суроолот. Дүйнө чемпионаттарда, Европа чемпионаттарында атайын ошол мелдештин талисманы же тумарлары болот сүрөттөр. Ошол сүрөттөрдү көрсөтөбүз. Сиздер кайсыл мелдештин талисманы? Ошону табышыңыздар керек. Кайсыл жакта өткөн, канчанчы жылкы мелдеш? Дүйнө же Европа чемпионаты? Биринчи сүрөттү экранга чыгаралы. Бул кайсыл мелдеш? Кайсыл өлкөдө өткөн мелдеш? Гол. Мексикада. Мексикада канчанчы жыл? 94. 94. Жооп кабыл алынды. Бек мырза сизде. Бул кайсыл мелдеш болушу мүмкүн? Мен ашыгат. Жок, эме дүйнө чемпионат Мексика экен эме экен. 94. Жооп кабыл алынды. Бир кайра жооп берүүгө Мен ага чейин айтайын анда. 94 дедим бек. 94. Мексика дүйнө чемпионат. Мен ага чейин кылып коеюн. Ага чейинки мундиал 90 деп коеюн. 90 деп коебуз. Мексика. Туура жооп экранга чыгаралы. Бул чындап эле 1990-жылдагы дүйнө чемпионат, бирок бул Италияда өткөн. Италия, Мексикада эмес, бул Италияда өткөн. Флаг эме болду, Флаг. Мексика. Жооп кабыл алынбайт. Экинчи сүрөт ушундай эле. Бул кайсыл мелдештин тумары? Канчанчы жыл, кайсыл жакта өткөн мелдеш? Гол. Бул деген Европа чемпионаты. Эмеде өткөн. Эки шарда. Адашып кеттим мен азыр. Эмеде. Польша жок. Европа чемпионаты. Канчанчы жыл? 2004-жыл эме менен Португалия чемпион болгонду. Кайсы мамлекетте өткөн? Греция менен ойногон, эмеде өткөн. Сейчас айтам. Цветтер бир нерсе айтабы? Ооба, албетте. Арсондагы. Талисман. Кинаш деген. Аты Кинаш. Баланын сүрөтү. Бир курама команданын формасын кийип турат. Дал ошол курама команданын мекенинде өткөн бул мелдеш. Нидерланды и Бельгия, ооба. Ой, Бельгия, Нидерланды, да, ооба. Европа чемпионаты 2004-жылы, Жок, 2004 эмес, уже 2008 же 2000? 2008. Жооп кабыл алынды. Сизде вариант барбы? Мен жылын эле башка айтпасам, башка вариант жок менде. Сизде да Бельгия, Нидерланды деп ойлойсуз, Формат сондай. Негизи Еврода турабы? Сиз айтсаңыз, анан туура жообун чогуу көрөбүз. Так. Дейт аркы экранда Испаниянын сүрөтү турбайбы? Ошол Пике да, энди кийинки эле жылдар болду. Ал жакта да пост жоңгондо ошол жазуу жазылганда канчанчы жыл билинип калат, ошол себептен катып койгонбуз. Бул балардын төшүндө дагы мына сан бар. Ошол себептен. Атайын. Жана ары экранда эме турбайбы? Воротанын эмеси менен Испаниянын эмесин көрүп атам да. Бек канча жыл дедиң? 2008. Мен ага чейин айтайын анда мында да. Булар да 4 жылда бир да, Евро. Жок, 2 жылда бирде. 4 жылда бир. Да. Эме тиги экөө алмашып турат, Биз 2 жыл алмашып турат. Демек жооп жок, биз туура жооп. 2004 берейин мен анда. 2004 кайсы мамлекет?
Так, 2004 евро. Қаяқта өтті еле евро 2004? 2004 ким чемпион болды? Что есте жоқ. Мен қалар жаңа ошол. Туура жоопты экранга чыгарабыз. Бул 2004 жылы Грекия чемпион болгон. Финалда талай ээлери Португалияны утуп алган. Бул Португалияда өткөн. 2004 жылы Португалияда өткөн. Ошо ой келгенде жаңы караш керек болчу. Бул Португалиянын формасы. Кийинки 3-чү сүрөт бул дагы кайсыл мелдештин талисманы, кайсыл мелдештин тумары. Гол. Айтып алдым, макул эми. Бул Германия экен. Сөзсүз түрдө Германия. Бирок 1000 Германияда канчанчы жылдары кайсыл мелдештер болгон? 86 окшойт. 86 жыл. Дүйнө чемпионаты же Европа. Ошол да бар да. Анда 88 евро окшойт. 88 евро Германия, жооп кабыл алынды. Сизде вариант бар? Ага чейин го дейм. Дүйнө чемпионаты Германия. Германия дүйнө чемпионаты. 82, 78 жылдар. 82 каларсың. Туура жооп экранга чыгаралы. Бул Берни деген коён, футболчунун маанилүү сапаттарын билдирген коён. Тактап айтканда чуркоо жана жакшы секирүү жөндөмдүүлүгүн билдирет. 1988 жыл Германияда өткөн Европа биринчилиги. 1-0 кайрадан Исраилов алдыга чыкты. 4-чү сүрөт, 4-чү тумар. Бул кайсыл мелдештин тумары? Гол. Так, Испания. Бул Евро 2012. Испанияда өттү. 2012, Испания. Бек мырза, сизде? Евро, дүйнө чемпионаты эмес па? Испанияда качан чемпиондор болду? Так. Бул Испания экендигине көрүнүп турат. Испания. Наранхито деп аталат аты. Апельсин дегенди түшүндүрөт экен. Испанияда абдан кеңири таралган жемиш. Ага улуттук кураманын формасын кийгизген. 86 каларсың. 86 дүйнө чемпионаты. Дүйнө чемпионаты. Туура жоопты экранга чыгаралы. Бул Испанияда өткөн ири мелдеш. Канчанчы жыл болгон? Чогуу биргеликте көрөлү. Бул Испания. Испания дүйнө чемпионаты. Чөтө мен ушундай бир көрүп калгандай сыяктуу. Кийинки 5-чи сүрөт. Бул кайсы мелдештин тумары? Кайрадан эле табышыңыздар керек. Бул акыркы гол экендигин айтып кетели. Бул Евро Украина менен Польшада болгон. Жылы? Жылы. Так, Украина Польшада болгон. 2000 2012 го дейм. 2012, Сизде вариант барбы? 2008. 2008, Евро Украина. Туура жоопту экранга чыгаралы. Бул кайсыл мелдеш экенин байкайлы. Славек жана Славко деген эки баланын атына коюлган. Польша менен Украинанын мамлекеттик желектеринин түстөрүнө кийгизген эгиз бир туугандар. Жана бул 2012 жылы Европа чемпионатында өткөн. Демек бул жакта дагы эки упай айырмачылыгында Бек мырза жеңишке жетти. Бүгүн по-любому Бек утат. Жалпы эсеп 5-2. Алдыда 6-чы жана 7-чи раундтар бар. Ал жакта белгилеп коелу көбүрөөк упай ойнотулат. Аны эмесе 6-чы раунд. Алтынчы раунд логикалык суроолор деп аталат. Бул жакта ар бир суроого бирден упай ойнотобуз. Ошол себептен азыр эсеп 5-2, бирок жеңишке жетип кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Эмне үчүн бирден суроо? Себеби суроо кыйын. Логикалык суроолор. Биринчи суроо кеттик. Түштүк кореялык футболчу Ан Джон Хван 2002 жылы өткөн дүйнө чемпионатында гол киргизген соң жумушсуз калган.
Тактап айтканда Мелдештин 8-1 финалында Түштүк Корея менен Италия курамалары кез келген. Оюндун негизги убактысы 1-1 эсебинде аяктап, кошумча экстра таймдар ойнолгон. 116-мүнөттө Хуан Италиянын дарбазасына гол киргизип, командасын чейрек финалга алып чыккан. Бирок ошол оюндун эртеси ал жумушсуз калган. Бул кызыктуу окуяны түшүндүрүп бериңиз. Эме, вариант бир жерде окугандай болдум. Аты ким эле игроктун? Ан Джон Фан. Фан бул гол киргизгенде иштеп аткан компаниясы италиялык компания да. Анан ошонун директору эме болуп калат. Жумуштан да? Жумуштан айып салат. Италиялык компанияда иштеген деп ойлойсуз. Эме, директору италиялык беле ушундай да? Ошонун эмеси болчу. Ошондо италиялык компанияда иштеген деп ойлойсуз, Кала берсин ушундай вариант. Сизде? Ушул жумуш ошого байланыштуу болчу да? Менин оюмча ушундай эле болуш керек. Ушу жумушчунун шефи Италиянын аябай ярый фанаты болгондуктан балким жини келип жумуштан айдап салды. Сизде да ушундай вариант, Туура жооп. Гол киргизген футболчу Ан Джон Хуан өзү Италиянын Перуджа клубунда ойногон. Италия курамасы утулуп калгандан кийин жини келген Перуджа командасынын ээси Лучано Гаучи Ан Джон Хуан менен болгон келишимди үзгөн. Ал бул аракетин төмөнкүчө түшүндүргөн. Италия футболун талкалаган оюнчуга айлык төлөбөйм деген. Сиздики жакындады, бирок клуб болчу да бул компания. Кандай кылабыз? Жооп кабыл алсак болобу же болбойбу? Бек мырзадан сурап көрөйүн, атаандаштан. Аракет кылган үчүн бир упай берели. Бир упай берели, жана жалпы эсеп 5-3. 5-3. Кийинки учурларда так жооп берген учурда гана кабыл алабыз, белгилеп коелу. Биринчисинде бердик, 5-3, кеттик. Экинчи суроо. Футбол падышасы Пеле дүйнө чемпионатын 3 жолу уткан, футболдогу көптөгөн сыйлыктарды алган, бирок ал өзү жашоосундагы эң чоң жетишкендигим деп Бразилиянын билим берүү министрлигинен эстелик алган алтын медалын эсептейт. Министрлик футболчуга "Мен Пеле" деген китепти жазганы үчүн берген. Министрлик Пелеге эмне себептен улам бул сыйлыкты берген? Ошол китеп жазган үчүн берген, бирок ошол китеп жазгандан кийин кандай бир көрүнүш болгон Бразилияда? Ошол учурда Пеле сыймыктанып айтып жатат, "Менин эң чоң жетишкендигим, эң чоң медалым ушул" деп. Демек, ал китеп жазып бир пайда келтирген экен да коомуна. Мен ал Пеле менин оюмча китеп жазып футбол жөнүндө анан өзүн баягы көрсөткөндө как футболист жаңы муун Пелени турап менин оюмча Бразилиянын футболу ошондон өдүнүп кеткен да. Сизде? Футбол негизи балким китеп жазса, балким билим жаатына эме эмеспи? Өзү ошо чечкан билим берүү министрлигинен алып атат да, алтын медалды. Балким китеп гана ачылган же билим деңгээли жогорулаган. Эгер анткени мамлекеттикке кошкон, бир китеп менен кошкон салымында мамлекет тарабынан сыйлык алып атса, өзү ушундай сыймыктанып атса. Так жооп кабыл алабыз деп айтканбыз. Так жооп кандай? Же билим. Кала берсин макул, китеп гана ачылган. Туура жооп. Бул окуган инсандардын, окуган балдардын саны өскөн экен. Себебинде Бразилияда сабатсыздар көп болуп, ушул китепти окуйбуз деп таңга таанып окуганды үйрөнгөндөр көбөйгөн. Ошол себептен мына ушундай сыйлык берилген. Билим деңгээли. Тилекке каршы бул суроого жооп так берилбеди. Үчүнчү суроо. 2023 жылдын 29 январында Англия кубогу мелдешинде Рексем менен Шеффилд Юнайтед клубтары ойношкон. Бул оюнда башкы калыс Дэниел Джебинсон оюнчуларга толук формадагы кызыл кагазын көрсөткөн. Белгилей кетсек, буга чейин 4 бурчтуу гана кагаздар көрсөтүлүп келген. Мындай жаңылык 2 себеп үчүн киргизилген. Биринчи себеп бул түстөрдү жакшы айырмалай албаган футболчулар үчүн колдонулган. Экинчи себебин таап көрүңүздөр. Эмне үчүн буга чейин жана 4 бурчтуу кагаздар көрсөтүп келсе, бул ирет кызыл кагаз көрсөтүлүп калган. Эмне себептен? Кандай 4 бурчтук тоголок десеңиз? Тоголок. Буга чейин ошо 4 бурчтук көрсөтүп келген. Шеффилд менен кайсы эле? Рексем, ал маанилүү эмес, клубтар маанилүү эмес. Болгон ошол эмне үчүн кызыл тоголок кагаз көрсөтүп? Менин оюмча, бул деген жер формасында мир во всем мире балким деген
деген майында. Согуштар, там эмелер болуп кетип атпайбы азыр? Жакшы ой. Сизде? Эме эмес беле? Япониядагы согуш немесин эмес беле? Кызыл тоголок. Японияда кайсы согуш? Япония канча болду? Граница война болду беле? Кайсы жыл эле? Быйыл эле болду, быйыл эле. Быйыл. 29-январда, быйыл. Быйыл. Менде кеч калыптырмын да. Так. Кызыл тоголок, Кызыл тоголок. Быйыл эле болгон эме алсам. Вариант барбы? Канча? Туура жооп, бул экинчи себеп. Калыс оюнчуларга эскертүү кагаздарын тез көрсөтүш үчүн колдонулган. Анткени калыс колун чөнтөгүнө салып, сары кагаз менен кызыл кагазды айырмалап алып алганда төртүш болгон. Чуркап келип кээде кагаз көрөт го, ошондо тоголок болсо бул демек кызыл кагазды алып чыгат, ошондо калыстар үчүн ыңгайлуу болуш үчүн колдонулган. Кийинки 4-чү суроо. Футбол оюнунда эреже бузган оюнчуга эскертүү берүү үчүн сары айып кагазы көрсөтүлөт. Ал эми аябай оор ойногон учурда бул кызыл кагаз көрсөтүлөт. Айып кагаздары мындан 60 жыл мурун гана пайда болгон. Ага чейин калыстар өзеки сөз менен эскертип келишкен экен. Бирок кээ бир оюнчулар калыстын айткан сөздөрүнө түшүнбөй укпай койгон учурлар көп болгон. Мындан улам англиялык калыс Кен Астон бул маселени кантип чечсе болот деп ойлоно баштаган. Маселени чечүү үчүн ага бир нерсе түрткү берген. Эмнени көрүп англиялык калыс кызыл жана сары айып кагаздарын ойлоп тапкан? Светофор эле го не? Светофор, Сары эскертет, кызыл токто, чектен чыгарат. Стоп. Деп ойлойсуз. Неге логикалык эме болсо. Акыркы вариант. Негизи уровень үчүн эсептелинет го. Сары, оранжевый, анан кийин бар кызыл. Сизде кандай вариант бар? Менде вариант. Бир нерседен да, мен точно билем, даже мындай бир фрукт эле болушу мүмкүн да. Жөнөкөй эле нерсеби? Жөнөкөй эле нерсе болчу да. Же сеники деле туура болушу мүмкүн. Бул же бир природанын бир жаратылыштын бир явлениясы болушу мүмкүн. Жок. Жок, ошо эме кылып көрө элем. Фрукт деп коёр эле. Сизде светофор. Не каларсыз? Кен Астон автоунаасында кетип бара жатып, светофордо токтоп калат. Ушул учурда ал светофордун сары жана кызыл жарыгын көрүп, эскертүү үчүн сары айып кагазын, ал эми оюндан четтетүү үчүн футболчуга кызыл айып кагазын берсе болорун ойлонгон. Токто деген экен. Демек, дагы бир упай кетет, жана жалпы эсеп 5-4. Акырындап жетип келе жатат. Кийинки 5-чи суроо, акыркы логикалык суроо. Лионель Мессинин бут кийимин тазалап жаткан сүрөтү Манчестер Юнайтеддин академиясында коюлган. Мессинин бул командага эч кандай тиешеси жок. Бирок эмне үчүн ошол МЮнун жетекчилиги ушундай сүрөттү илип койгон? Эме болчу да. Месси канчалык жаш болсо да ошол учурда баары дүйнө Месси деп койгон учур болчу. Анан канчалык эме бар го? Кыргыз сөз бар го? Төбөң асманга жетсе да бутуң жерде экенин унутпа деген. Ошондой эле баарды канчалык великий игрок болбосун, жөнөкөй боюнча адам сабат менен калат, эме болбогула деп. Эмеде турат го? Сүрөтүндө көргөм. Ошо болгону эмеңерди. Тарбия максатында. Тарбия максатында. Өзүн алып жүрүү максатында. Сизде вариант барбы? Менин оюмча бек туура эле жооп берди окшойт. Туура, Ооба, туура. Бул чындап эле мына ошондой максатта коюлган, ошондой максатта сүрөт берилген. Эсеп 5-5, акыркы чечүүчү раунддун алдында эсеп сандары теңелди. Урматтуу көрөрмандар, биз чечүүчү 7-чи раундга өтөбүз. Бул бөлүктө видео суроо болот. Ошол видео суроодо ким туура тапса, ошол тарап бул оюнда жеңүүчү болот да финалга жолдомо алат. Аны эмесе видео суроону коебуз. Ассалому алейкум, Бек Жанабек. Мен өзүм Челсинин кырман болом. Анан Челси тууралуу сиздерге суроо бердим да. Челси дүйнөдөгү эң прогрессивдүү команда. Муну азыр биз билебиз. Бирок Лондондун командасы бул нерсени илгери койгон да дүйнө жүзүндө.
1928 жылы Челси өзінің экипировкасына жаңалық кіргізген. Бирок ал жаңылыкты коомчулук кабыл албай, бир гана ошо Арсенал бул нерсени кабыл алып, бүкүл Англиянын футбол командалары 10 жылдан кийин ошол нерсени колдоп жатышкан. Кызык нерсеси азыркы күнгө чейин футболдук экипировкада ошол нерсе колдонулат. Ансыз биз футболду элестете албайбыз, кээ бирлерибиз ансыз футболду да көрө албайт дагы, түшүнбөйт дагы. Суроо, кандай жаңылыкты Челси дүйнөлүк футболго киргизген? 1920 ушунча жылы бар. 28-жылы. Футболго жаңылык киргизсем. Логотиппи? Логотип деп ойлойсуз. Футбол эмблемасы. Жооп кабыл кылынды. Логотип сизде. Мен оюмча бул эме. Экипировкасында деди. Бутка. Демек ага чейин Ага чейин Ситки жок ойноп келет, э? 1928 жыл. Балким артына ат жазылыппы. Ат жазылып деп ойлойсуз. Балким ага чейин номерлүү болгон, кийин Ат жазылып дейсиң. Жок, эмблема бар беле илгери, по цветам вроде бар. Бирок мына 1902 жылы эме чыгарып атпайбы? Реал Мадрид өзүнүн логотипин. Анан эгер Челси жаңылык кылып атса 28 жылга бар болчу логотиптер. 20 жыл эч ким логотип жок ойноду дейсиң. Бирок сенин вариантың калды, э? Аттар калды, аттарды кабыл алыппыз сиздики. Аттарды шашпай ойлонуп алып. Аттарын жазып баштаган. Так. 10 жылдан кийин Арсенал кабыл алыптыр. Жок, 10 жылдан кийин баары кабыл алат, э? Ага чейин дароо Арсенал ошол демиргени колдогон Арсенал болуп атат, да? Биринчи Челси ошол нерсени киргизген, андан кийин Арсенал да кабыл алган. Бирок жалпы ошол англиялык клубтар 10 жылдан кийин гана колдонгон. Азыркы учурда ошону бүт футбол колдонот, э? Ооба, ошол экипировкада ошол нерсе бар. Вариант аттар, э? Аттар го дейм мен. Сен логотип. Логотип. Туура жооп. Бул сандар. Себеби дегенде ага чейин сандар болгон эмес. Футболчуларга номерлерди коюп баштаган, биринчи, экинчи, үчүнчү деп. Демек, 7-чи раунд жыйынтыкталды, упай жок, эсеп 5-5. Жеңүүчүнү эми кантип аныктайбыз? Мындай ойнойлу, оюнчулардын атын айтып, баягыдай эле Месси, аягында Имемит, Иньеста, Адриано, ким таппай калса, ошол тарап жеңилет. Менимче эң туура чечим ушул болот болуш керек. Жарайт. Бек ойногон да муну. 10 секунд гана беребиз, 10 секунд ичинде таппай калсаңыздар жеңилесиздер. Жарайт. Кеңиңиздер, кимиңиздер баштайсыздар? Мурзаев. Мурзаев. Влахович. Чичарито. Осимхен. Нунес. Зидан. Нунес сыбы же зы? Сы го, да? Нунес сы менен жазат го деген. Сы болсаң да Сальдадо. Барселонанын Германга катар айтайын, э? Ориги да. Икарди. Игнашевич. Чех. Эме? Хумельс. Сальгадо. Абамейнг. Гуае. Эдвард Банега. Арнаутович. Эме? Чи деген беле? Чичарит айтылган, э? Айтылган. Чичарит Чех. Шестни да, барат. Шестни да айтайын. Так.
Чангу, да? Кореяда бар шындай. Чалханагу. Гу, Упамикан. Бенгана. Оскар. Робиньо. Оливье Журу. Умтити. Иньеста. Ансальди. Ансальди, İyi. Иви? Иван Перищич. Че? Ну, человек. Ты? Ты. Так. Mana nima? Totti. Илишич. Че? Или органы, че? Есть такой. Так, че? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Yok, ben çok rekord dolar. Ойланып көріңіз тағы. 3, Çiğden çok belgili oyuncular yok. 2, 1. Тап-тақыр жоқ. Жана Упайдын ордуна Бердинбекке ойын. Сізде варианттар бар чына? Менде бир варианттар болчу, Чалоба. Мен таппай Чалобаны. Урматтуу көрөрмандар, мына ошентип жеңүүчүнү аныкташ бүгүн өтө татаал болду. Бирок ошентсе дагы биз аныктадык. Буюрса Дерби программасынын биринчи сезонунун финалына чыккан оюнчу, белгилүү ырчы, көптөгөн конкурстардын жеңүүчүсү Бек Исраилов. Куттуктайбыз. Рахмат. Ипаны беле Бек утат. Чын айтсам, бирок кичине эме болуп калдым. Мындай неудобно болуп калды. Бектин алдында негизи аябай чындыгында татыктуу, чын мындай футбол жөнүндө жакшы билет экенсиң, дос, брат. Экөөбүз баягы көп көрүшүп жүрөбүз, бирок футбол жөнүндө бир да жолу сүйлөшпөптүрбүз. Бирок кичине баягы эми эрежелери кандай болуп калды билбейм. Туура эле болдубу? Я туура эле, татыктуу жеңиш. Да, чоң рахмат. Мен тескеречи өзүмө сүйүнүп атам. Анткени буга чейин акыркы оюнду көрдүм да мен эсебин алдында. Сиз менен эмени. Анан футбол билген деңгээл күчтүү экен да. Чын рахмат. Ошон үчүн бүгүн мындай тең тайланышканыбызга өзүм кубанычтуу болуп атам. Рахмат. Куттуктайм. Урматтуу көрөрмандар, ошентип финалга чыккан Бек Исраилов байкени куттуктайбыз. Ал эми Бек Темирбековго биз ийгилик каалайбыз. Буюрса алда дагы көп сезондор болот. Буюрса кайрадан көрүшөбүз деген ойдобуз. Сизге ыраазычылык. Рахмат. Эми Бек Исраиловго буюрса финалдан жолугабыз. Финалда мындан да кыйын болот. Суроолор андыктан даярданыңыз. Даярданыңыз. Экинчи жарым финалда Нуркул менен Актан мырзалар ойношот. Жана ошол беттеште сиздин атаандашыңыз ким болоору аныкталат. Урматтуу көрөрмандар, Дерби футбол викторинасынын биринчи жарым финалы жыйынтыкталды. Өтө кызыктуу болду. Тең атаандаштыкта күрөш болду. Ал эми Бек Исраиловдун атаандашын бир жумадан кийин аныктайбыз. Бул программанын алып баруучусу мен Кубан Жумамединов. Кийинки берүүлөргө чейин сак саламатта калыңыздар.